Алтайдан Ак деңизге чейин биздин бабалардын аттарын издери калган жерлер. Бабалар изи менен илимий экспедициясы бабалардын изи менен жүрүүнү улантат. 21-кылымдын пилигрими Сапар Исқақов окумуштуулар тобу менен дүйнөнүн 40 өлкөсүндө болду. Окумуштуулар өткөн доордун толкундуу сырларын ачып берет. Чоң саякаттын таң калыштуу окуялары Бабалар изи менен программасында. Бүгүнкү программада казактардын Монголияга көчүшүнө эмне себеп болгон? Баян өлгөй аймагындагы казак идеологиясынын салтанаты. Монголдордун Наодон майрамында казактар эмне үчүн бир гана монгол тилинде сүйлөшөт? Бабалар изи менен илимий экспедициясынын катышуучулары дүйнөнүн ар бир бурчунан бабалардын баалуулуктарын изилдөө менен катар мекендештерибиз менен дагы жолугушууга аракет кылышат. Казактар эң көп отурукташкан чөлкө Монголияда, Баян өлгөй аймагы. Анын калкы 103 000 адам жана анын 95%-ын казактар түзөт. Биздин мекендештерибиз мекенден алыс болушса дагы каада салттарды, тилибизди, маданиятыбызды сактап калышкан. Калктын көпчүлүк бөлүгү салттуу түрдө алыскы жайыттарда мал багуучулук менен алектенишип, боз үйлөрдө дагы жашашат. Бул жерде убакыт токтоп калгандай, баардыгы көп кылым мурдагыдай. Жаңы технологиянын жана ааламдашуунун эч кандай таасири жок. Казактар өздөрүнүн улуттук күллү салтын сактаган. Казактар өзлөрүнүн баардык улуттук каада салттарын сактап калган. Баары казакча баарлашышат. Мектептерде казак тилинде гана сабактар өтүлөт. Алар боз үйлөрдө жашап, абдан көп мал кармашат. Баардыгы илгери деген сөз менен башталган казак жомоктору сыяктуу. Улуттук оюндар, улуттук тамак аштар дагы бар. Мурдагы мезгилдегидей баардык нерсе бар. Бул талаанын таң калыштуу кооз табигаты кайсы бир мезгилдерде Монголиянын берекелүү жеринде биздин бабалар көчүп жүрүшкөн. 19-кылымдын ортосунда казактар кайрадан бул жерде болушкан. Ал учурда монголдор манжур эзисинен кутулуп, эгемендүүлүктү алууга аракеттенип жатышкан. Бул олку-солку мезгил болуп турган. Эки каардуу өлкө Орусия менен Кытай тегерегиндеги жерлерге, өлкөлөргө таасирин тийгизүү жагынан тирешип турган. Империалисттердин басып алуучулук саясаты казак жергесинде дагы таасирин тийгизбей койгон жок. Муну менен макул болуп баш ий албагандардын бардыгы мекенден сырткары кетишти. Казактардын бир бөлүгү Монголияга жер которушкан. Алтай аркылуу өткөн казактардын орун алган эң чоң жери Баян өлгөй аймагы болду. Аны казактардын кичи жери, казак автономиясы деп аташкан. Мекендештерибиз башка мамлекеттин аймагында болгондоруна карабастан, алар толук казак улуттук идеологиясы менен жашашкан. Бул 20-жүздүктүн 30-жылдары болгон. 1911-жылы монгол мамлекети түзүлгөн. Бирок 20 жылдай убакыт аралык Кытай менен чек ара ачык болгон. Туура ушул учурда казактар Түндүк Алтай менен Түштүк Алтайдын ортосунда мезгил менен көчүп жүрүп, монгол бийлигинен Баян өлгөйдү сурашып, ошону алышкан. 1940-жылы ушул жерде өткөн курултайда казак улуттук Баян өлгөй аймагын түзүү боюнча токтом кабыл алынган. Анын жетекчилигине Кабди Беже уулу бекитилген. Аймак алгачкы мезгилде 10 райондон жана 56 айылдан турган. Калкы 32 000 адамды түзгөн. Азыр бул эсеп 3 эсе өскөн. Мектептер, бала бакчалар жана башка билим берүү жана маданий мекемелер бул жерде негизинен казак тилинде иш алып барышат. Бул таза казактардын аймагы. Өздөрүнүн әкимчилиги болду, баскармалыгы болду. 21 өлкө бар Монголияда. Бул таза казак чөлкөмү. Бул жердин өзүнүн администрациясы бар. Баян өлгөй Монголиянын 21 крайынын бири. Ага өлкөнүн эң тоолуу жери кирет. Район экономикалык планда абдан өнүккөн. Өзгөчө мал чарбачылыгы. Азыр мында малдын башынын саны болжол менен 2 миллионду түзөт. Жылына мамлекетке 200 000 тоннага чейин эт, 300 000 тоннадан ашык тери өткөрүлөт. Албетте бул жогорку көрсөткүч. 200 000 тоннанын сыртында ет, 300 000 сыртында тери тапшырат экен. Әрине бул үлкен көрсөткүч.
Ат чабыш, тайган жана алгыр куштар менен мергенчилик кылуу бул майрамдык көңүл ачуу эмес. Бул ал жерде жашагандардын күнүмдүк жашоо тиричилиги. Жашоого керек болгондордун бардыгын алар өзүлөрү өндүрүшөт. Алар тамак аш, күндөлүк тиричиликке керек боло турган эмгек аспаптар, мергенчиликке курал-жарак жана башка тиричилик шаймандар. Илгертеден бери келе жаткандай казактар кол өнөрчүлүктү укумдан тукумга өткөрүп келе жатат. Ошондуктан турмуш тартиби сакталган. Шарапаты бай, аркаңдагы күн дала таңындай, жайган канатың ак бата сиңген, әр казагымдын алаканындай. Баян Өлгөйдү атаганда дүйнө жүзүндөгү адамдардын көпчүлүгүнүн эсине Айшолпандын ысымы келет. Ал 13 жаштагы алгыр куштар менен аңчылык кылган казак кызы, дүйнөдөгү эң жаш бүркүтчү деп таанылган. Ал тууралуу америкалык режиссер Отто Белл тарабынан Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн бир фильм тартылган. Айшолпандын аруулугу, ак ниеттүүлүгү жана тайманбастыгы көпчүлүктү таң калтырып, өзүнө тартып алган. Гарвард, Оксфорд сыяктуу белгилүү университеттер Айшолпанды билим алууга өзлөрүнө чакырышкан. Айшолпандын ийгилигинин аркасында азыркы күнү куш салуу өнөрүн үйрөнүүнү каалагандардын саны артууда. Биз барган убактында онда мынау моңгол түрк гимназиясы бар. Сонда 10-чы сыныпта окуйт экен о бала. Өтө сондай минеже туюк, салмактуу. Биз барганда ал моңгол түрк гимназиясында 10-чы класста окуп жаткан. Ал абдан токтоо, баатыр кыз. Аны Голливудтун белгилүү режиссерлору тартышып, фильм Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн. Жана ал кино дүйнөнүн көптөгөн кинотеатрларында, Нью-Йоркто, Лос-Анджелесте жана АКШнын бир катар шаарларында, кийин Европада жана Азияда көрсөтүлгөн. Бул тасманын аркасында Монголияга келген туристтердин саны артып, алар бул өлкө тууралуу жана Баян Өлгөй крайы жана анын мүнөшкөрлөрү жөнүндө дагы биле алышты. Американын көп калаларында. Одан кейін ол фильм уруксат боюнча Европада, Азияда көрсөтүлдү. Сонун аркасында жер жүзүндөгү көп туристтер билди. Монголиянын территориясы тууралуу и Монголиянын жаңагы Баян Өлгөй аймагы, ондагы бүркүтчүлөрдө кызыкчылык пайда болду. Ат үстүндө куш салып, тайган агытуу менен аңчылык кылуу казак улутунун баалуулуктарынын бири. Бул моңгол казынасына киреше булагы болгон. Туристтердин көбүн ушул багыттагы мергенчилик кызыктырат. Ошондуктан Баян Өлгөйгө келген туристтердин саны арбын. Өзгөчө чет өлкөлүк коноктор бүркүтчү майрамына келишет. Аны кийинки 15 жылдан бери жыл сайын өткөрүп келишет. Мелдеште жүздөгөн бүркүтчүлөр күч сынашып, 30га жакын мамлекеттен туристтер келишет. Ошентсе да бул улуттук аңчылыктын түрү башкаларды магниттей эле тартат. Бирок аларды атак даңк дагы, акча дагы кызыктырбайт. Аларды өз ишине болгон чоң сүйүүсү алып келет. Буга Сапар Исқақов баштаган илимий экспедициясынын катышуучулары дагы күбө болушту. Жасы да, кәрісі де бүркіт көп ұстайды екен. Онымен аң аулайды. Ол бір спорттың түрі. Жашы карысы дебей алгыр куштарга кызыгып, алар менен аңчылыкка чыгышат. Ошол менен катар бул улуттук спорттун түрү эмеспи? Андан дагы туристтер абдан көп. Аларга тоолуу райондогу тиричилик, бүркүтчүлөр кызык. Казактардын турмусу, олардын калай туруп атканы, тамак жейтини, турмусу. И экинчи бүркүтчүлөрдү көргүсү келет. Бабалар изи менен илимий экспедициясынын катышуучулары Баян Өлгөй аймагындагы Наодом моңгол спорттук майрамына күбө болушту. Аны жыл сайын теке айынын башында уюштурушуп, улуттук спорттун 3 түрү боюнча ат чабыш, жаа атуу жана күрөш өткөрүлөт. Бул салттын тамыры кылымдардын тереңине кетет. Ол кезинде шегараны бәрін жауып тастайды бір жетіге. Әрбір қалада үлкен той өтеді. Менің бір таңғалғаным, біздің қазақтар барлығы да
Майрам мезгилинде чек ара 7 күнгө жабылат. Жерлердин бардыгында майрамдалат. Керек болсо биздин казактардагы бул күндөрү монгол улуттук кийимдерин кийишип, алардын тилинде сүйлөшүп, алардын бардык салт-саналарын, ырым-жырымдарын сакташат. Мен биздин мекендештерден эмне үчүн мындай кыласыңар деп сурадым. Алар мага сыйырмат үчүн деп түшүндүрүп беришти. Анткени алар монгол жеринде жашап жатышпайбы? Ошондуктан алар жылына бир жолу бул улуттук монгол майрамын татыктуу деңгээлде майрамдашат. Монголдун кийимин кийүүбүз керек, монголча сүйлөүбүз керек. Монголдардын спорттук жагындай түрлөрүн биз жарысын өткүзүүбүз керек дейт. Монгол эли балбандар күрөшүнө өзгөчө сый мамиле жасашат. Бул салттын башаты Чыңгыз хандын доорунан башталат. Мындай улуттук спорт түрү Монголияда, Бурятияда жана Тувада кеңири таралган. Балбандар өзлөрүнүн атайын спорттук кийимдерин кийишет. Ал учу өйдө караган өтүк, кыскашым жана жеңил күрмө. Эрежеси дагы өзгөчө. Биринчиден атаандаштардын салмагы мааниге эмес. Экинчиден спортчулар каалаган ачык аянтчада күрөшөт. Үчүнчүдөн кимисине дене бөлүгү биринчи болуп жерге тийсе, ошол жеңилет. Этаптардын биринен өткөн күрөшчү белгилүү бир даражага ээ болот. Ал түрдүү жаныбардын аты менен байланыштуу. Мисалы бүркүт, шумкар, пил, арстан деген сыяктуу. Жеңүүчү мамлекеттин улуттук туусунун жанында бүркүт бийлегенге укуктуу болот. Бул мамлекеттик символго сый көрсөтүүнүн белгиси. Күрөштү өтө жакшы көрөт монголдар. 25 мыңга чейин күрөшөтүн адамдар. Сол наадом. Монголдор күрөштү абдан жакшы көрүшөт. Наадом майрамында күрөшкө катышуу үчүн 25 миңден билдирме түшөт. Бирок тандоодон кийин 1000ге жетпеген талапкер калат. Жалпысынан жеке таймаш 9 кармашы мөөнөтүнөн турат. 5 раундка чыдаганы кыраан же бүркүт наамын алат. Ал эми 7 раундка чейин кармангандар пил жана бардык 9 раундка жеткендери арстан наамын алышат. Ал эми 7 раунд өнөтсөң пил деген ата каласың. 9 раунд өтөтүн болсаң, арстан деген ата калат экен. Наадом майрамында маанилүү орунду ат чабыштары ээлейт. Ага жергиликтүү жашоочулар менен катар чет өлкөлүк коноктор дагы абдан кызыгышат. Баян өлгөйдөн 10 чакырым алыс Байге дөө деп аталган жер бар. Наадам майрамында аймактын жашоочулары баары бул жерге чогулушуп, ар бир үй бүлө боз үй тигет. Күлүктөрдүн мелдеши күн чыккандан күн батканга чейин уланат. Анда тайлар, кунандар, быштылар жана бээлер чабылат. Чабандестердин катарында жаш уландар гана эмес, кыздар дагы бар. Ондай жарыстар өтөт. Монголиянын барлык жеринде. Бирок эң басты фестиваль ол Улан-Батырдын жанында өтөт. Улан-Батырдын жанында таудун жээгинде, өйткөнү бул мындай мелдештер Монголиянын бардык жеринде өткөрүлөт. Эң башкы фестиваль Улан-Батордон алыс эмес жерде, тоо этегинде өткөрүлөт. Наадом майрамы көп кылымдык тарыхы бар салт. Орто кылымдарда бул оюндар кудайлардын, бабалардын рухуна өткөрүлгөн. Ошондуктан тоонун жанында болгон адамдар ыйыктар асманга жакын болот дегенге дагы ишенишкен да. Соларга тагзим этип, олар ондай үлкен әулие адамдар мысалы тауда болады деп есептеген, сондықтан да бұлар таудың жиегінде өткізеді. Баян өлгөй казактары бөтөн жерде жайгашкан деп айтууга тил барбайт. Анткени бул аймак түрктөрдүн бешиги. Балким бул жерде жашаган казактар жөн жерден өздөрүнүн тилин, салт-санаасын, кол өнөрчүлүгүн сактап калышпаса керек. Алар мында жашап, иштеп жана өнүгүп жатышат. Түрктөрдүн Алтай көрүстөн үстүндөгү таш эстеликтердеги жазууларда азыркы муунду адаштырбай турган, өз тегинен кетирбей турчу күч жана рух бар. Монголияда жашаган казактарда мына ушул негизги өзөк бар. Бабалар изи менен илимий экспедициясынын Баян өлгөйдөгү башкы максаты ойлонууга азык берүү үчүн элдин өткөндөгүсү менен келечегин байланыштыруу. 2016 жылы біз бабалар ізімен деген жобамен бірінші рет ғылыми экспедицияға шықтық. Мұны бастағанда біз Монголиядан бастадық, өйткені мұның себебі біздің күлді. Бабалар изи менен долбоору эң биринчи жолу 2016 жылы башталган. Биз Монголиядан баштаганбыз. Анткени биздин бабаларыбыздын бардык тарыхы Алтайда. Жапондор, корейлер, Американын индейстери, бардык түрк уруулары, аны менен катар казактар дагы бардыгы Алтайдан чыккандар. Ошондуктан казактардын тарыхын изилдөөнү биз Алтайдан, ошондой эле Монголиядан баштоону чечтик. Сондықтан мен қазақтың тарихын зерттеуді Алтайдан бастауды
Оның ішінде Монголиядан бастауды дұрыс деп түсіндім. Бабалар изи менен илимий экспедициясынын Монголиядагы иш учурунда окумуштууларга белгилүү түрколог Каржаубай Сарткожа кошулду. Анын билиминин жана тажрыйбасынын аркасында Алтайдын эстеликтери сүйлөдү. Экспедицияга изилдөөчүлөр тарых барактарынын сырын ачууга жардам берди. Мисалы, түрк кааганаты улуу империя болгондугу далилденди. Бул мамлекеттин негиздөөчүлөрү болуп биздин бабалар эсептелген. Монголиядагы сапарыбыздын аягында Каржаубай Сарткожа аймактагы иштин жыйынтыгын чыгарды. Мына улуу даладагы түрк тарихының тарихы тым ертеден басталады. Қазіргі мына Қытай ғалымдарының соңғы кездегі жазып зерттеп, сараптап жатқан тарихтарына қарағанда, біздің жыл санауымыздан бұрынғы 3000 жылдан алдында. Енді мына соңғы 2000 Айтылуу улуу талаадагы түрктөр тарыхы эзелки замандан башталат. Кытайдын окумуштууларынын маалыматына ылайык, биздин заманга чейинки 3000 жылдык. Эгер бугадагы биздин замандын 2000 жылын кошсо, тарых жалпы 5000 жылды эсептейт. Биздин бабалар чоң аймакты ээлеп турушкан. Хынган ашуусунан баштап Газал тоолоруна чейин бул азыркы ички Монголиянын түндүк чыгыш бөлүгүндөгү тоо түзүлүшү. Няншан, Орц, Гансу, Теңиртау булар Кытайдагы көчмөн урлардан бөлүп турган тоо чокулары. Бул тоолордун бардык түндүк бөлүгү биздин бабаларыбызга тиешелүү болгон. Аларды Кытай жазмаларында Жон, Рей, Мон, Кыпшак деп аташкан. Бул бардык урлар сактарга катыштуу болгон. Муну Кытай тарыхчылары ачкан. Андан кийинки 10-15 жыл аралыгында алар бул суроого жооп табуу үстүндө токтобостон эмгектеништи. Барлыгын сактар деп атап келиштир. Осы соңғы бір 10-15 жылдың ішінде Қытай ғалымдарының шығарған үлкен жаңалығының бірі осы. Алтайдан Ак деңизге чейин бул кең аймак биздин ата-бабаларыбызга тиешелүү болгон. Байыркы заманда бул жерде сактар, гундар, усундар жашаган. Орто кылымдарда мында түрк кааганаты жана Дешти Кыпчак бар болгон. Бул бардык мамлекеттер өз мезгили үчүн ар тараптан алдыга аракет кылгандардан болгон. Ошондуктан аларга атаандашып, бул жерге башка өлкөлөрдөн бир нерсе үйрөнүп алууга, тажрыйба топтоого келишкен. Мисалы, биздин ата-бабаларыбыз атты колго үйрөтүшкөн, жана аны унаа катары колдонушкан. Алар боз үйлөрдө жашаган. Буга монгол жергесиндеги тынч, рухий касиеттүү жерлер жана тарыхый эстеликтер далил боло алат. Эгерде бул бардык дөөлөттүн мураскору ким деп сурай турган болсо, анда биздин экспедициядагы изилдөөчүлөр азыркы казактар деп ишендиришет. Алар өз жолунда буларды тастыктай турган көптөгөн артефакттарды жана тарыхый булактарды табышкан. Мына терки ескерткіш бар Монголиядан табылған. Сонда айбассақ дейді. Айбассақ. Айбассақ деген сөз Қасқабассақ деген сөз. Ал енді Қытай деректерінде Монголияда терки деп аталган эстелик бар. Аны айбассак деп аташат. Айбассак дегенди которгондо Кашкабаш сак дегенди түшүндүрөт. Ал эми Кытай булактарына ылайык сактардын бардыгы сары чачтуу, көздөрү көк жана бойлору абдан узун болгон. Изилдөөлөрдө жана салыштырууда 300 миллион түрктөрдүн 50-60% европеид расасынын белгилерин көрсөтсө, калган 30% европеид менен монголоидтердин ортосундагы адамдар болгон. Аларга казактар дагы кирет. Калган 20% монголоидтер. Алар Сибирдин жарым Азият элдерине окшош. Кан аралашуунун натыйжасында алар менен монголоидтик тил дагы пайда болду. Терістіктегі Сибирдің осылардың қылықтарымен палеоазиатский народ дейді мұны. Осылармен біз қанарласқандың әсерінен жаңағы монголоиди типтер шығып келген. Қазақстандын бүгүнкү саясий жана экономикалык жетишкендиктери бул көптөгөн кылымдардан бери биздин бабалар тарабынан топтолгон мүмкүнчүлүктөр жыйындысынын ишке ашканы. Албетте мындан кийин дагы алдыга умтулуп аракет кылуу керек. Ошентсе дагы дүйнө өнүгүүгө умтулуу менен көптөгөн коркунучтарга жана заманбап чакырыктарга туш болот. Ошондуктан мунун баарын жеңип чыгуу үчүн улуу бабаларыбыздын басып өткөн жолун, башатыбызды, салтыбызды, улуттук баалуулуктарыбызды унутпай, руханий жактан кайра жаралуу керек. Бізде мемлекет болған, бізде шекара болған. Бизде бабаларыбыздын өзүнүн мамлекеттери болгондугу, анын чегаралары тууралуу маалыматтар жана далилдер бар. Бул биринчи түрк кааганаты, экинчи түрк кааганаты, үчүнчү бириккен түрк каагандыгы жана алардын хандары жана каагандары дагы бар. Алар ири империяны курушкан. Бул түрк империясы. Биздин бабаларда жазуу дагы болгон. Муну түрк жазуулары бар Култегенге, Билге Кааганга, Тонукулга арналган эстеликтер тастыктайт. Улуу тала өлкөлөрүндө улуу тарых, казак элинде уят боло тургандай тарых барактары жок. Азыркы муун буларды билип, баалашы керек. Маңгилик эл, түбөлүк мамлекет куруну ойлонгон эл үчүн бул чоң руханий таяныч жана кубат.
Ушуну менен бабалар изи менен илимий экспедициясынын Монголиядагы сапары жыйынтыкталды. Унаа кербендин кийинки токтоочу жери Кыргызстан. Манас баатырдын кыпчактары менен мамилеси, анын армиясы, бириккен түрк каганатын талкалашы мүмкүнбү? Манас менен Манихей диндин байланышы барбы? Бул суроолорго жооптор кийинки фильмде.